Саламатсыңар балдар. Мен силер менен кайрадан көрүшүп турганга өтө кубанычтамын. Анда эмесе биз силер менен кыргыз тил сабагын баштайбыз. Буюрса эртеге силер менен Zoom программасында жолугушабыз. Баардыгыңар активдүү катышканга аракет кылгыла. Анда эмесе бүгүнкү кыргыз тил сабагын баштайбыз. Сабакты баштоо үчүн силерге китеп, дептер, ручка керек болот. Буларды алып даярдап алгыла. Азаматтар, анда эмесе дептериңерди алып, ачып, дептериңерге бүгүнкү числону жазып койсоңор болот. Ошондой эле бүгүнкү сабактын темасы достук фестивалы. Достук фестивалы. Жазып койгула. Жакшы. Эми 145-бетти ачып, китебиңерден бир катар көз жүгүртүп алгыла. Жакшы. Эми балдар, бүгүнкү ушул теманы, достук фестивалы деген теманы өтүү үчүн силер эмнени күтөсүңөр? Эмнени максат коесуңар? Жакшы. Анда эмесе менин максатым бул теманы силер менен өтүүгүдөгү менин максатым бул фестиваль деген түшүнүктү алабыз. Фестиваль деген түшүнүктү алабыз. Улуттук аралык достук жөнүндө сүйлөшөбүз. Кыргызча так жана туура сүйлөгөндү үйрөнөбүз. Эмесе дептериңерге таза жазуу минутасын өткөрөлү балдар, сөздүк жазууну жазып алабыз. Жазгыла бүгүн. Даяр болсоңор, баштадык. Улут фестиваль аймак салт. Бардыгын үй түрүнө ажыратып жазып аласыңар, балдар. Салт. Анда эмесе жазган сөздөрүңөрдү экрандагы сөздөр менен салыштырып алгыла. Улут, фестиваль, аймак, салт. Эгерде кандайдыр бир жерде ката келтирип койсоңор, оңдоп койсоңор болот, балдар. Эми балдар, бул сөздөрдөн эмнени түшүндүңөр? Улут, фестиваль, аймак, салт деген сөздөрдөн эмнени түшүндүңөр? Экрандагы сүрөттү карап байланыштыргылачы. Жакшы азаматтар, бул улут деген ар бир нация, мындайча айтканда, биздин кошуна улуттар. Фестиваль деген сөзгө дагы токтолуп кетебиз балдар силер менен. Эми аймак деген бул белгилүү бир жер. Андан кийин салт деген бул үрп адат, салт. Ар бир адамдын, ар бир улуттун өзүнүн салты болот. Ошол жөнүндө бүгүн сүйлөшмөкчүбүз балдар силер менен. Эми мурдагы өтүлгөн темалар боюнча билимиңерди бышыктап алайлык балдар. Үндүүлөр канчага бөлүнөт эле? Жана кандай болуп? Жакшы. Үндүүлөр экиге бөлүнөт. Жоон үндүүлөр, алар А, О,
у, ы дыбыштары ошондой эле. Ичке үндүүлөр э, ö, ü, и. Дептериңерге жазып койсоңор болот балдар ушуларды. Эсиңерге кайра түшүрүү үчүн жоон үндүүлөр а, о, у, ы. Ичке үндүүлөр э, ö, ü, и. Жакшы азаматтар, анда эмесе фестиваль деген сөзгө талдоо жүргүзөлүк, балдар. Фестиваль деген сөздү эрте сабактын башынан бери айтып келе жатабыз. Анда эмесе фестиваль бул музыкалык, театрдык, эстрадалык, цирктик жана кино искусствонун жетишкендиктерин көрсөтүү үчүн массалык майрамдоо. Бул демек майрам экен балдар, майрамдоо экен. Бирок ал жерден музыкалык, театрдык, эстрадалык, цирктик жана кино искусствону жетишкендиктерин көрсөтүшөт экендер. Фестивалга ар улуттун өкүлдөрү катыша алышат дейт. Сүрөттү карап туруп баа берсеңер болот. Бул жерде көрдүңөрбү? Ар улуттун балдары чогулуп бир жерде ырларын ырдап, жосу цирк боюнча, же болбосо театр боюнча жетишкендиктерин тартуулашат экен бул жерде. Жакшы. Эми фестивалда ар кандай эмблемалар болот. Мында силер көрүп турган эки сүрөттү карагыла. Бул сол жактагы ар улуттун балдары, жер жүзүнүн балдары чогулуп бир жерде майрам өткөрүп, бири-бири менен баарлашып ой бөлүшөт. Экинчи оң жактагы сүрөттө көрдүңөрбү? Колдордун ар кандай түстөгү колдорду тартып койгон. Бул дагы ар улутту билдирет. Жакшы. Эми китеп менен иштейбиз. Китебиңердин 145-бетин ачкыла. Биринчи көнгүнү карайбыз, сүрөт боюнча сөздөрдү эстегиле. Кана балдар, өткөнгү сабакта биз ынтымак, ырыс алды ынтымак деген жомокту өттүк. Ынтымак, ырыс деген сөздөрдү талдаганбыз. Кана бул жерден эмнени түшүндүңөр? Бул сүрөттөн эмнени түшүндүңөр? Ооба. Бул ынтымак бир эле бир туугандардын же болбосо кошуналардын арасында гана болбостон, бул башка бир улуттардын арасында ынтымак болуусу сөзсүз керек экен балдар. Мында көрдүңөрбү? Кайсы улут болбосун, бирин колун кырмап, ынтымакта тургандыгын сүрөткө тартылган. Сүрөттү карап, сүрөт боюнча эмне айта аласыңар? Жакшы. Эми астында достук фестивали деген текст турат. Окуп чыккыланы. Өзүңөр бир катар окуп чыккыла. Жакшы, анда эмесе мен дагы бир жолу окуп берейин. Достук фестивалы. Биздин аймакта ар улуттун өкүлдөрү жашайт. Жакында достук фестивалы болду. Ага орустар, кыргыздар, украиндер, корейцтер, казактар, тажиктер жана башкалар катышты. Фестиваль убагында ар бир улут өзүнүн тамак аштары, улуттук кийимдери, салттары менен тааныштырды. Алар бири-бири менен достошту. Дагы жолугушалы деп сүйлөштү. Фестиваль баарына жакты. Ана балдар, текстте түшүнүктүүбү силерге?
Эгерде кандайдыр бир түшүнүксүз сөз болсо, аны дептериңерге жазып алсаңар болот. Ошондой эле ата энеңерден жардам сурасаңар болот ал сөздү түшүнүү үчүн. Же болбосо, биз Zoom программасында жолугушканда мага суроо берсеңер болот. Эгерде текстти түшөнгөн болсоңор, анда суроолорго жооп бергиле балдар. Тексттен кайсы улуттардын аты кезикте? Силер текст окуп жатканда кайсы улуттардын аттарын окудуңар? Жакшы. Андан кийинки суроо. Ар бир улут эмнелерди көрсөтүштү? Тексттен ошол суроого жооп берген сүйлөмдөрдү таап окусаңар болот. Ар бир улут эмнелерди көрсөтүштү? Жакшы. Кийинки суроо. Алар эмне жөнүндө сүйлөштү? Жакшы. Андан кийинки суроо. Сен да фестивалга катышууну каалайсыңбы? Жакшы азаматтар. Анда эмесе 146-беттин 3-көнүгүүсүн карайбыз балдар. Сүйлөмдөрдү толуктап жазгыла дейт. Бул жерде бизге сүйлөмдөр берилиптир, бирок ал жерде сөздөрдү ордун калтырып койгон. Ошол сөздөрдү биз жайына туура кылып коюуга аракет кылайлык. Эмесе керектүү сөздөр бул жерде ынтымактуу, орустар, казактар, кыргыздар, түшүм, сыйлашат, жардам беришет деген сөздөр экен. Анда эмесе дептериңерди ачып жазып баштайбыз. 3-көнүгүү. Жазгыла. Китептен карап, керектүү сөздөрдүн туурасын таап, керектүү жерге койгула. Жазып болгондон соң анда бүгүнкү сабакты бышыктайлык балдар. Бүгүнкү өтүлгөн темабызды кайра сурамжылап алайын. Бүгүн эмне жөнүндө сүйлөштүк? Туура, бүгүн улуттар аралык ортосунда достукту, ынтымакты жана фестиваль жөнүндө сүйлөштүк. Фестиваль деген эмнени түшүндүрөт экен? Жакшы. Бул кино искусствонун, цирктин, театрдын, эстрадалык ырлардын жетишкендигин көрсөтүү үчүн майрамдоо экен, балдар. Кайсы улуттардын аттарын уктуңар? Бүгүн силерге мурда угай элек кайсы улуттарды окудуңар? Же болбосо бүгүн китептен окуган улуттардан башка дагы кандай улуттарды билесиңер? Жакшы. Анда эмесе балдар, бүгүнкү үйгө тапшырма алгыла. Тапшырмабыз 146-бет 4-көнүгүү. Сөздөрдү жоон ичке үндүүлөрдү бөлүп жазгыла. Бул жерде сөздөр берилген. 4-көнүгөндө таблица катары берилиптир. Таблицанын үстүнгү торчосунда сөздөр берилген. Ал сөздөрдү жоон үндүүлөр катышкан жалаң жоон үндүүлөр болгон сөздөрдү бир торчого, жалаң ичке үндүүлөр болгон сөздөрдү экинчи торчого, үчүнчүсүндө аралаш жоон дагы ичкеси дагы болгон үндүүлөрдү үчүнчү торчого бөлүп жазгыласыңар балдар.
Жакшы азаматтар. Түшүнүктүү болсо, анда эмесе бүгүн жакшы иштедиңер. Кайрадан көрүшкөнчө саламатта болгула. Дагы аткарган тапшырмаңардын сүрөттөрүн, видеолорун мага жөнөтүп койсоңор болот.